Кытайга каршы болуп атпайсызбы? Анан мындай карасам, көп деле эч ким деле ал жөнүндө көп айтпай калды да. Ошол сиздерде ошо Кытайдага карызды төлөөнүн кандай ошо эмне кылган атасыңар, канча төлөөнүн багыттарын көрүп атасыңар? Кытайдын карызы бүгүнкү күндө коомчулуктан баардыгын азыр айтып атат. Анткени эң оңой саясат болуп калды азыр Кытайдын карыздын маселесин көтөрүү боюнча. Мен сиздерге айтып берейин, Кытайдын акчасы кага кетти. Бул ТЭЦ Бишкектен сырткары. Альтернативдүү жол 800 миллион доллар, 1 миллиардка барат. Бишкек теги юг-север альтернативдүү жол, билесиздер да? Мисалы, Жалал-Абадтан балыкчыга 4 саатта келет ушу жол аркылуу. Азыркы биздин учурда Бишкек Ош жолубуз азыр жетише албай атат. Экинчи Кытайдын акчасы кага кетти. Бул Датка Кемин, Датка подстанция, Кемин подстанция, Датка Кемин линия, электролиния. Мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Бизде 5 ГЭС бар. Билесиңер да, Токтогул ГЭС, Кургузай ГЭС, Учкургон ГЭС, Ташкөмүр ГЭС, тиги түштүк жакта Шамал-Сай ГЭС. Ошонун выработка электроэнергиясынын 70% Өзбекстанга кетет. Өзбекстанга биз беребиз. Өзбекстан анан кийин түндүккө жака, север жака Өзбекстан, мисалы биз 1 000 000 киловатт Өзбекстанга бердик. Өзбекстан Казакстан аркылуу бизге 1 000 000 киловатт берет. Биз ал үчүн транзит үчүн биз ар жылы 9-10 миллион доллар төлөчүбүз. Ошол азыр жоюлду. Азыр ошол 5 ГЭСтен чыккан электроэнергия Датка подстанция түшөт. Датка подстанция, Датка Кемин линия менен бүт түндүккө келип атат азыр. Энергетикалык жактан биз коопсуз, мурда мындай коркунуч барчы. Азыр биз ал коопсуздук жагынан биз азыр маселени чечип алдык.